Чарбакер атты көрсөтүүбүздүн бул жолку даярдалышында биз айыл чарбасындагы алдыңкы ыкмаларды колдонуп, асыл тукум мал чарбасын жана үрөнчүлүк дыйкан чарбасынын өнүктүрүүнү колго алган Чарбакер Каныбек Бекмурзаевдин бүгүнкү чарбачылыгы жаатында кеп кылмакчыбыз. Мындан 12 жыл илгери чарбачылыкка өтүп, Ош облусунун Кара Суу районундагы Отузадыр айыл аймагында Зайдин ата фермерлик чарбасын түптөгөн Каныбек мырза бул жылдар аралыгында чарба жүргүзүүнүн эчен оош кыйынчылыктарын баштан өткөрүп, чарбачылыкта жетерлик тажрыйба топтоду. Өлкөбүздө асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүп жаткандыктан 2021 жылы мал багууда сандан сапатка бет алган Чарбакер түптөлүп калган ийри фермерлик чарбасына Зайдин ата асыл тукум мал жана үрөнчүлүк дыйкан чарба деген статус алып, малды асыл тукумдаштырууга баш оту менен кирген. Бул асыл тукум мал чарбаны кармагыбызга 3 жыл болду. 3 жылдан бери азыр ушул 50 баш аңгус бар эле, 150 башка жетти, Кудай кааласа. Асыл тукум малды кармаш ар бир адамга керектүү нерсе экен. Неден бул азыр эт багытындагы мал. Бул мал жөнүндө токтоло кетсем, бул мал мындайча айтканда аз каражат талап малга кирет. Бул мындайча айтканда этти көп берет. Этти көп берет, анан торпоктордон оңой төлдөнөт. Ошондой эле бул малдын артыкчылыгы буга малга минус 50 менен плюс 50 градуска туруштук бере турган мал. Анан бул малдын өтө жоош келет, анан бир чогуу жүрүшөт. Топ болуп, жана бири-бирин мындай топ болуп, анан биздин жайлоолорго аябай жакшы, муну алай жактагы жерлерге. Бул мал 2 жашарлык бука, 3 жашарлык букасын айтайын. 3 жашарлык букасы биз ушу багып сойдурдук, 530 килограмм берди. А биздин өзүбүздүн жөнөкөй жерлик бука 3 жашар 250 килограмм, 200-300 килограмм берди. Ошондо bunun артыкчылыгы 250 килограммга көп эт берет. Мындайча айтканда тең жарымына пайда көбүрөөк түшөт. Ошого азыр ушул малдардын анан дагы бир эмеси букасынын эмеси күчтүү болот экен, гени. Мындайча айтканда жана өзүнүн жөнөкөй эле жайдар малга букасыны койсок, алдан түшкөн бука же торпок дагы эт багытында болуп түшөт. Ошого азыр биз şu bukalaарын сатып атабыз элдерге, анан ургачы торпокторду сатып элекпиз, эми чыгарабыз. Эмне дегенде өзүбүз эми башын көбөйттүк, бирок эркек торпокторду сатып атабыз элдерге. Өздөрүнүн падасына кошуп, малдын сапатын, асылдуулугун жогорулатышат. Чарбакер айткандай, бүгүн элибизге малдын саны эмес, сапаты керек. 3 жыл аралыгында Авердин аңгус тукумундагы асыл тукум малдары көбөйүп, алгачкы алынган торпоктор кунажым болуп калган. Биз азыр малдын санын эмес, сапатын өзгөртүшүбүз керек. Саны 5 мал кармаганын ордуна 2 мал кармаса ошол пайда болот. Жанагы бул эт багытында, сүт багытында айта кетсем 5 литр сүт бергендин ордуна 35 литр сүт берген өтө жогору. Ошого азыр малдын санын эмес, сапатын оңдошубуз керек да, көбөйтүшүбүз керек. Сапат жок болуш керек. Кандай бир ушул багытта да кандай ойлор бар да келечек пландар? Эми келечекте биз азыр заводдун аракетиндебиз. Малды көбөйтүп, ушу Кыргызстанга элдерге ушундай таза кандуу Авердин аңгус малын жайылтуу негизинде иштеп жатабыз азыр. Элдин малын сапатын арттыруу, асылдуулугун жогорулатуу боюнча иштер жүрүп атат азыр. Кудай кааласа азыр ушу баштаганыбызга 3 жыл болду. Дагы бир 2 жылдын ичинде элдерге келип семинар өткөзүп, баарына түшүндүрүү иштери жүрүп атат, жакшы кетип атат азыр. Кызыккандар көп. Кызыккандар көп азыр. Азыр көбүнчө эркек торпокторун алып кетип атат. Анан бул тоо ташкадан аябай жакшы жүрөт. Түзгө дагы, ысыкка дагы, сууга дагы чыдамдуу мал. Ошентип биз кеп кылып жаткан асыл тукум малдын бул жылдагы алгачкы төлөө да башталыптыр. Биринчи төлөөбүз быйылкы төлөөбүз башталды биринчиси. Иштер жакшы, бар жок жакшы, техника кылат. Техникалар, муровейлер полный техника менен иштейбиз. Астына чейин техника менен тазалайбыз. Ишибиз жеңил. Айлыктарыбыз убагында берилет. Кандай экен бул Авердин аңгус тукумунда пародасында? Булар эми эт багытында жакшы. Өзүбүздүн качайкы малдан караганда жакшы. Шарт жагдайлар түзүлгөнбү силерге? Ооба, бар жок бар. Шарчалар, жатакана, бар жок, тамак аш. 2 мал ысык оокат берилет. Майына кандай? Майонез.
50 ming. Kömür. Kömür бар жоқтарда жардам берет. Убагында. İşteşile gerek eкен Биз de. только иштеш керек. Жайдын ата асыл тұқым мал жана үрөнчүлүк дыйкан чарбасы бүгүн 3 багытты өнүгүүгө бет алса, анын бири мал койлорду боордоп семиртүү. Азыр өзүбүзгө белгилүү болгондон азык түлүк коопсуздугунун 9 багыты болсо ошонун ичинде эт кирет. Андан өзүн азыр бул бордоп багуу өзү көбүнчө 4 ай 5 айга чейин чозулат. Ал ушу жерде букаларды бордоп багып атабыз. Бул жерде дагы өзүнүн муну автоматически суу иче турган эмелери бар. Анан булардан кеңир салабыз, кааланды жеп, каалаганда өздөрү жатып туруп дегендей. Анан түбүндөгү гоңдөрүн дагы полный техника тазалап чыгат. Эмне дегенде балдарга жеңил болуш үчүн. Ал ушинтип биз 1 жыл бою ушу эт өндүрүп келебиз. Бул букалардын сентябрь айында жайлоодон келип кирген, азыр алды сатылды, аркалары эми таяр болуп атат. Бул дагы биздин өзүнүн ички гана базарга сатыла турган малдар. Биз экспортко сатпайбыз, только ички базар. Азыр ички өзүбүздүн базардан эт тартыштуулугу пайда болуп кымбатыраак болду. Ошонун элди таза эт менен камсыз кылуу максатында ушу азыр жумуш жасап келе жатабыз. Мына Кыргызстанда соңку кездерде ушу еттин баасын көтөрүлүп аткан эмнеден деп ойлойсуздар? Бул эттин баасын көтөрүлүп аткан себеби биздин Кыргызстандын этке малга болгон башка экспортко чыгарып, анан ошондой эле өзүбүздүн ичибизде той тамашаларда өтө көп ысырап союлуткандан болуп атат. Бул ушу эки фактор. Бири өзүбүз өтө ысырап кылып атабыз, экинчиси экспорт. Бирок экспорт болбосо малдын баасы жогорулабайт. Анан ошо мал баккан дыйкандар дагы жакшы пайда таба албайт. Анан бул мал багыш өтө кыйын жумуш. Ошого мен оюмча өзүбүздүн ички жана той тамашадагы малдын эмеге жана чыгымды азайтсак дагы бир эмеси тийсе керек деп ойлойм да. Азыр эми өзүңүздөр билесиздер, бир адам той кылса 2 жылкы 20 кой, болбодондо 1-2 кунажын союп ушундай той кылат да. Бүгүнкү күндө эң кымбат продукция эт болуп саналып атат да. Азыр 580 сомдон союп берип атабыз биз касаптарга Дүңбада. Кыргызстан эт өндүргөнгө өтө потенциалы жогору мамлекетпиз, агрардык өлкөбүз. Эми биз өзүбүздөн ашырып экспортко сатсак дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк, пайдалар бар да. Чарбакер букалар менен эле чектелбей, кочкорлорду боордоп семиртүүгө да өткөн. Бүгүнкү күндө 100 баштан ашык тандалма кочкорлор боорго байланып алды сатыкка чыгып жатыптыр. Койконабыз бул жерде азыр сол жагыбызда кочкорду боордоп семиртебиз, оң жагыбызда бул өзүнүн койлор, бул төл ала турган койлор. Кочкорлорго айтып кетсем, бул кочкорлор 1 жыл мурун февралда алынган кочкорлор. Буларды биз жайлоого чыгарабыз. Жайлоодон келгенден бул сентябрда бордокуга койдук. Азыр бул жерде акырында силос турат, кеңири силос. Бул 24 саат турат силос. Ошондой эле суу бар. Суудан өзү азайганда койлор ичип бүткөндө толот, толгондо өчүп жанып, ошондой эле жем турат. Бул рационубуз 24 саат ушул жерде турат. Бул кочкорлор каалаганда туруп жейт, кааланда суу ичет, кааланда жем жейт. Ошентип атып 104 айдан ба 3 айдан 4 айга 5 айга чейин багабыз. Азыр кебирки тез жетилгендерин уже союшту баштадык. Бүгүнгүндө 570 сомдон өзүбүздүн кушканларда касаптарга союп берип атабыз. Эттин чыккан пайызы 65% түзүп атат. Мындайча айтканда, мына кочкор 100 кг чыкса, биз буну сойгондон 65 кг чыгып атат. Бул 65% чыгып атат. Анан эт аппак, таза. Бул жерде эч кандай дары, сары, укол-пуколдор берилбейт. Өзүнүн жерлерден чыккан тоют менен багабыз. Асыл тукум фермердик чарбадагы мал койлорду багууда бизди кызыктырганы көпчүлүк жумуштар механикалык жол менен жасалганы, малчылар короону тазалоодо, жем чөп берүүдө негизинен техника менен иш жасашат. Болбосо ошончо малды койду 15 малчы кантип карамак. Демек, чарба жүргүзүүдө жаңыча жолго түшкөн Каныбек Чарбакер асыл тукум чарба деген атына заты төп келтире баштаган.
Өлкөбүздө асыл тукум мал чарбасына негизги көңүл бурулуп жаткан кезде республикабыздагы ири район болгон Кара Суу желкесинде кандай иштер жүрүп жатат? Азыркы күндө бизде аттестациядан өткөн жалпы асыл тукум малынын чарбанын саны 18ге жетти. Бүгүнкү күндө 18 чарба министрликтин комиссиясынын аттестациясынан өтүп статус алуу алдында турат. Ошол 18 чарбанын ичинен 5 чарбабыз бул сүт багытындагы чарбаларыбызда Галштен породасындагы, Швид породасындагы жана Алото породасында өзүбүздүн ата мекендик 5 мал чарбасы сүт багытында иш алып барып атат азыр бүгүнкү күндө. Анын ичинен дагы 5 кой чарба, анын 4 Гисар породасындагы асыл тукум кой чарбалар болгон болсо, бирөөсү Казакстандын Иделбай породасындагы кой чарбабыз бар. Жана ондан сырткары өзүбүздүн райондо мамлекеттик кататалдык кой заводубуз бар. Ал жерде Мирнос породасындагы койлор өндүрүлүп бүгүнкү күндө сакталып турат. Андан сырткары бизде Акула Гисар асыл тукум кой чарбасы быйыл жылы 24-жылы кой завод деген статустун алдык. Ал жерден 2025 жылга Алото породасында деген жаңы породаны чыгаруу алдында турабыз. Азыр бүгүнкү күндө иш кагаздары бүтүп, ветеринардык лабораториялык иштери бүтүп, муну министрликтин адистери менен Ош мамлекеттик университетинин адистери менен биргеликте иш алып барылып, бүгүнкү күндө лабораториялык жыйынтыктары толугу менен чыгып, 2025 жылдан ушул биздин климаттык шартка ылайыкташылган, жайлообузга ылайыкташып жүрө турган эт багытындагы Алото породасын чыгаруу астында турабыз. Улукбек мырза айткандай, Кара Суу районунда бир эле жыл аралыгында асыл тукум мал чарбасы деген статусту алган чарбалардын саны 10го жеткени жакшы көрүнүш. Ошол эле мезгилде асыл тукум мал чарбасына ээ болгон фермерлер мамлекет тарабынан кандай колдоолорду алып жатат деген суроо туулбай койбойт. Анткени мамлекетте жетерлик колдоо болбосо статус бергенден эч нерсе өзгөрбөй, мал чарбасы сандан сакатка өтпөйт эместе. Буларга биз мамлекет тарабынан кандай колдоолорду көрсөтөбүз? Биринчи, асыл тукум чарбаларга тойтун камдоо боюнча жер менен камсыздайбыз. Суга тойдо, кайра кайдоо жерлерден малынын санына карап туруп, бир бодо малга 1 гектарга чейин, ал эми 5 койго 1 гектарга чейин норма менен булардын тоютуна жана жайыттарынын бардыгын мамлекет тарабынан камсыздап келип атабыз. Төмөндөтүлгөн пайыздагы кредиттерди биринчи очутчуларга берүү боюнча Айыл банк, Элдик банк тарабынан берилип аткан акчаларды биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын сунушу менен берилет буларга без очередь. Андан сырткары ошол мамлекетибиз тарабынан берген мат резерв аркылуу берилип аткан төмөндөтүлгөн солярка берилет буларга чарбанын көлөмүнө жараша. Жанатан бери бизге кылып жаткан чарбакердин чарбасы 3 багытта өнүксө, анын бири күнөскана. Бүгүнкү күндө жаңы эски болуп, чарбакер 4 гектар жерге күнөскана түптөгөн. Ал күнөсканаларда элибизге эң зарыл болгон кандай жашчылар өстүрүлүүдө, эмесе калган кеп ушул багытта болсун. Күнөскана менен алектенгенибизге 12 жыл болду азыр. Ал биз биринчиден ушул ысык жерлерге жана Голландиядан келген Ризван фирмасынын уруктарын өндүрүп, өстүрүп, бул жерге себеп жаап, үстүн ысытып чыккандан кийин анын үстүн ачып, монда кылып туруп көчөттөрдү даярдашат биздин агрономдор. Бул уруктарды отурганына азыр 10 күн болду, мына 10 күндүк көчөттөр. Бул айырмасы экөнүнки 2 күн. 2 күн. Ошондо бул 10 күн болсо, бул 8 күн, а мыналар уже 4 күн, 5 күндүк көчөттөр. Башты 5 күн көчөттөр. Меденде биз уруктарды атайын суга жибитип, жумшартып, анан ысык жерге коюп, өндүрүп, эгебиз, анан үстүн жылуулап, түгүнөн батарейкалардан жылуулук чыгат, үстүн жапкан үчүн тез чыгат да бул. Казга тартылган күнөсканалардын бир бөлүгү быйыл эле ишке түшкөн. Заманбап алдыңкы технологияда жасалганы башбаккандан эле көрүнүп турат. Азыркы турган күнөсканабыздын жалпы аянты 50 сотик. Бул күнөскананы быйыл курдук биз. Жалпысынан бул жерге 7 миллион сом акча кетти. Анан бунун эми
сіздерге айтып кетсем, бұл трубада су ысып келіп, қайрадан мұздап су кетіп, жаңағы печкаға барып қайрадан келеді. Мынау трубаларыбыз, мынау подача ысық су келеді мынадан. Бұдан ысық су келіп, мынадан ысық су кетеді. Өдегі бадыраңды ысық су ысып кетіп барып, қайрадан мынау менен мұздақ болып, қайтып келіп, бұдан дағын печкаға барып ысыйды. Анан бұл жерде тұрған азыр бадыраңдарыбыз 15 сентябрь күнү егилген. Бұл Голландияның Ризбан деген фирмасының Аринара деген сорттары. Бұл бадыраңды көбінчө Бишкек шаарына талап күчтүү, Бишкек шаарында. Ошол жакка базарга, Сарыөзөн базарына жөнөтөбүз, сол жактан сатылат базарда. Анан буну айтып кетсем азыр. Бул түгүндөгү бадыраңдар уже пишип терилди. Бул жанынан чыккан эмелер, бул да кошумча эмелер. Азыр мына 1 2 3 4 5 булар кошулат, мына дагы кошулат. Кел мунусу кошулат, бул багылат, ушинтип атып азыркы күзгү убакытта, күзгү кышкы убакытта бир түптөн 2 килограмм бадыраң алынат. Бадыраң өсүп жаткан жумушчу кыз келиндердин бирдей кийимдери, чарчоо билбес шайдоот аракеттери айла акы менен түзүлгөн шартка жараша эмеспи? Айлыгыбыз 20 миңден алабыз. Эртең менен 8-де келип иш баштайбыз. Кеч 6-да кетебиз. Анан обединде учурунда берет, өз учурунда эт менен кошуп берет тамактарды. Шу бизге шу иш убагында айлыгын убагында эле берет. Бардык шарты бар. Канча үй бүлөңүздө канча жан бар? Үй бүлөмдө 4 балам бар. Бардыгына жетет. Рахмат ушунчалык. Бул кошумча кирешелде үй бүлө. Ооба, өтө чоң киреше болду. Эми ушул айылдагы жана бош отурган кыз келиндер ушул жакка келип атышабы? Ооба, угуп келип атышат. Азыр канчадан иштеп атасың? Азыр 20 аял иштеп атабыз. Мына силердин топто. Ооба, ооба. Ал эми жаңы типте салынган бул күнөшканаларда болсо помидору өстүрүлөт экен. Турган жерибизде помидор эгилген. Бул Голландиянын Ризбан деген фирмасынын Умагна деген сорт болот булчу. Бул помидорлорубуз августтун 15-inde эгилген. Бүгүнкү күнүнө мына уже бышып, жетилип, мына 1-чи, 2-чи, 3-чүсүнө бышышы баштады. Дагы 3өөнөн кийин, дагы 3 эмеден кийин 1 2 3 анан 4 5 6 7 8 кармалган. Азыр ошондо бунун бир түгүнөн 3 килограмм. 3 килограммдай мөмө берет. Азыр мыналар уже буну алат, буну жетилди, бул алат. Будан бирөөнү алып шүнтүп кетет. Азыр жана өзүңүздөр көргөн жердеги көчөттөр булардын ордуна отурулат. Булар где-то 25 январь, 20 январларда бошойт бул жер. Ордуна жаңыдан помидор отурабыз дагы. Жыйынтып айтканда, Чарбакер бүгүн чарба жүргүзүүнүн мыкты жолдорун өздөштүрүп, өлкөбүздө азык-түлүк таңгыстыгына кирген эт жарычаны мол өндүрүүгө түшкөн. Демек, ушундай чарбакерлер элибизде көп болсо, агрардык өлкөбүздө айыл чарбабыз андан ары өнүп кетпеле.